Рахмат, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар. Арине бул мыйзамдын ниети жакшы, ана максаты жакшы, бирок бүгүнкү акыбал буга каршы да. Бул мыйзам жазылып жатканда, же болбосо даярдалып жатканда бензиндин баасы 30 сом болсо, бүгүн 50 сом. Биз ар бир литрден 2 сомдон салык алып атабыз, жол фондуна деп турабы? 2 сомдон. Мен жооп берип коеюн, жок, ал нерсе пока алынбай турат. Салык кодексине алып койдук да, ошого суроо азыраак болсун үчүн. Кайсына Ошол алсаңар? 2000 сомдон 1 литр тоннасына деген нерседен пока алынып калды. Жол фонду боюнча гана кетип атабыз. Рахмат. Кандай болгон күндө дагы бул баары бир деле карапайым калктын чөнтөгүн иштейт. Эмне дегенде жол фонду бул көбүнесе карапайым калк, ошо алган бензинди контрабандисттерден эмес да. Мына азыр айтыңыздарчы, урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү, силердин мен Улукбек Асамидовичтин токтому 12 апрелде келген экен да. 12 апрелде, ал кезде ал премьер-министр болчу. Азыр кабинет министрлери. Бул жерде биздин жогорку кеңештин аппараты толук кандуу макулдук бербептир. Чыгымдардын тартыштыгын алып келет соцфонддун бюджетинен деп атат. Экинчи өкмөттүн макулдугу менен гана кабыл алынат жана укуктук чечимдер камтылгандыгын эске алууну билдиребиз деп атат. Өкмөттүн корутундусун алуу үчүн зарыл деп эсептейбиз деп атат. Парламент колдоп өткөрүү милдеттүү болуп саналат деп, мындайча айтканда биздин жогорку кеңештин бир экспертизасы каршы болсо, экинчиси деле мындай толук кандуу буга макулдук бербептир. Өкмөттүн корутундусунда окуп чыктым, өкмөттүн корутундусунда дагы мындай өздөрүнүн мыйзамы болбогондон кийин ары карап ыйлап, бери карап күлүп, жарым жартылай колдогон болуп, жарым жартылай бул каршы келет, фонд деген мыйзам айыл күчүнө кире элек, 43-2 менен кабыл алганга болбойт, 5-пунктка 4-пунктка карама каршы келет деп, мындайча айтканда толук кандуу корутунду берген эмес да. Бюджеттин бүгүнкү күндөгү тартыштыгы кандай болуп атат? Айтып бериңиздерчи, өкмөттүн өкүлдөрү. Январь, май айы боюнча көрсөткүч кандай? Айдин Нуралиевич, жооп берип коюңуз. Урматтуу депутаттар, 5 айдын жыйынтыгы боюнча общий доход 66 миллиард 487,2 миллион сом болгон. Бул общий утвержденный бюджеттен 102,5%га аткарылган. То есть 2,5%га биздин пландан көбүрөөк аткарылып жатат. Выпадение канча болот бюджеттен? Выпадение жок. Кандай жок? Биринчи кварталдыкы 5 айдыкы менен биздики доходная часть 2,5%га көбүрөөк болуп атат биздин пландан. По итогам биринчи квартал выпадение бар болчу, 5 айдын ичинде за счет поступления дополнительных налоговой кичине ситуация өзгөрүлүп, азыркы күндө доходный частьыбыз 2,5%га көбүрөөк акчалар чогулуп атат. Анда айттыңызчы, инвестициялык көлөмүн, тартылган акчанын көлөмү канча, чыгарылган акчанын көлөмү канча? Приток инвестиция канча, отток инвестиция канча болду? Первый кварталда айтып бериңизчи. Бюджет боюнча эле маалымат бар эле, тиги инвестиция боюнча дополнительная информация. Бул боюнча Айдин Нуралиевич, сиз билишиңиз керек, даярданып келишиңиз керек. Бул абдан чоң маселе да. Анда биз кимден сурайбыз? Мына улуттук статистикалык комитеттин, же болбосо Азаттыктын сайтында, 24 сайтында жүрөт. Биринчи кварталда кирген инвестициянын көлөмү 112 миллион болсо, чыккан инвестициянын көлөмү 467 миллион. Мындайча айтканда $1 кирсе, $4 чыгып атат. Бул факт да, бул акт да. А силер отуруп алып берде шыпылдатып атасыңар да. Эми биз билебиз да бүгүнкү күндө бюджеттин тартыштыгын. Туугандар, калп айтып жүрүп ушул күнгө жетпедикпи? Орун ашкересең, эми силер каратып туруп калп айтып атасыңар да, бүгүнкү күндө бюджеттин тартыштыгы жок, бардыгы өз ордуна келип калды депчи. Андай эмес да. Андай эмес да. Улуттук статистикалык комитеттин докладын окуп койсок чыга атпайбы? ИДПны силер азыр биринчи квартал 1 менен чыктыңар. А силер 3,8 менен чыгабыз дегенсиңер. Ички дүңкүрсөнүн көлөмүн. Азыр курулуш тармагы артка кетти 5 айдыкы боюнча. Өндүрүш артка кетти. Мына мен кечинде алып окудум.
Кайсы жагынан алдыга кеттик? Импорт, экспорт планга чыккан жоксуңар. Анан ушундай да чындыкты айтышка керек да. Силер өзүңөр өкмөт кантка болгон, өсүмдүк майына болгон коюмча нар салыгын алуу боюнча токтомду чыгарып, мындай элге жеңилдик берип, бааны кармак кыласыз деп аракет кылып атасыңар да, экинчиден ушундай мыйзамдарга жол берип атасыңар. Бул эми мыйзам менин кесиптештерим таарынбасын, бул 2023 жылы күчүнө кире турган мыйзам экен да, 2 жыл бар. 2 жылга чейин эми биздин менөт эмес дөөлөттөр бүтүп калат. Андан кийин 2 жылдын ичинде канча өкмөт келет, кандай парламент келет? Бул мыйзамды азыр кабыл алгандан бечелге жөтөлдүн керегине деп эл такса кирет. Элдин бизге болгон мына депутаттар дагы ушинтип эми жол фондун түзүп, элдин эсебинен жол салат экен. Салык салынат экен ар бир бензинден литрден деп. Ошондой кабыл алынат. А бирок мыйзам негизи ошондой. Максат ошондой болот атпайбы? А биз билебиз да, бул контрабандисттерге эле сабашкада. Кошуна Казакстанда бүгүнкү күндө бензин 35 сом болсо, бизде 50 сом. Андан көрө бул ушундай мыйзамга уруксат бергенче өкмөт контрабандисттерге уруксат бергиле, ошолор 2 сомдон ар бир литрине жол фондуна төлөп берсин. Алар макул. 4 жыл мурун мага ушу контрабандист өздөрү чыгышкан. Өкмөт башчыга кирип ушу токтомду чыгарып бергизбиз. Биз ар бир киргизген контрабанда литрден 2 сомдон өкмөткө төгүп бергенге даярбыз дешкен. Мына фонд. Эми Кыргызстанда канча заправка бар? Ал кимдердики? Кайсы депутаттардын кандай заправкасы бар? Кайсы генералдардын, кайсы министрлердин биз жакшы билебиз да. Кыргызстан эли жакшы билет да. Контрабандисттерден сурасаңар айтып берет. Кимдин заправкасы, канча машинасы бар деп. Мына жолдорду салабыз, жол фонд десе беча. Жолдорду ким өлтүрүп атат? Именно ошол контрабандисттер өлтүрүп атпайбы? Ошолор нор жүк ташуучу машиналар өлтүрүп атпайбы? Мына өтмөктүн жолун өкмөт өлтүргөн жок да. Ошо контрабандисттер өлтүрдү да. Кышы менен сеп ташып, бетиндеги асфальттын баарын сыдырып салды, туурабы? Туурабы Нурлан Бекенович? Азыр болсо ал жерге каражат таппай атабыз. А контрабандисттер төлөбөйт. Баткенде согуш болса бензин ташып өлүп кетишти го. Бечелге жетөлдүн керегин деп азыркы заманда ушундай мыйзамдарды кабыл алыштын канчалык кажети бар? Ушул мыйзамды мен кесиптештерим мага таарынса таарынат, бирок бул мыйзамды четке кагышыбыз керек го дейм. Азыр элдин өкмөткө болгон, бийликке болгон ишеним эң төмөнкү чекте. Мындай мыйзамдарды кайта социалдык чыңалууну күчөтөт. Тура бул өкмөттүн өзү демилип келген мыйзам эмес. Ошон үчүн силер өлүмтүк кылып туруп корутунду берипсиңер да. Же ачык айтпай, же жабык айтпай. Бул жер каршы келет, бул жер каршы. Эми силер өзүңөр кепилдик бербей атпайсыңарбы? Силер же элге жеңилдик бербей атасыңар, же бияка толук кандуу кепилдик бербей атасыңар. Мышык чычкан кылып атасыңар да. Менин жеке пикиримде өкмөт деле буга каршы болуш керек. Мына биздин комитеттин дагы корутусунда жүрбөйбү, өкмөттүн өзүнүн макулдугун алыш керек деп. Гүлмира Курманбековна, жооп берип коесузбу? Жерден ким? Өзүңүздүн ой пикириңизди айтып коюңуздар. Рахмат, рухсат берсеңер, урматтуу депутаттар, мен расстилди алып коеюн. Вескелди Чыныбекович, то, что вы отмечаете, действительно справедливо. Тура эле айтып атасыңар, но бирок деген исходили сама цель создания дорожного фонда, она исходит из действительно необходимых побуждений и целей. То есть аккумулировать средства для проектирования, содержания, ремонта и реконструкции строительства автомобильных дорог, который сейчас убивается. Сиз айтып аткан жанагы акцизный налог боюнча деген, это действительно это только одна из тех частей, из которых этот дорожный фонд будет состоять. Аныкы деген азыр эле Нурбек Карыевич отметил, что оно сейчас не будет рассматриваться, оно будет рассматриваться уже в другом бюджете, налоговый кодекс каралат отдельно, там еще будет еще более полное толкование. Но это один из источников деп карап атабызда. А в остальном я сам законопроект поддерживаю, потому что действительно азыркы акыбалда өзүңүз дагы айттыңар, жанагы Бишкек Ошту жолду да пример привели.
дороги состояние плохое. И нужно будет исходить из того, что мы сейчас из реалий выходим. Бюджет у нас действительно в плачевном состоянии. Какие бы мы сейчас не делали бы предпосылки, в том числе и борьба с контрабандой, ситуация у нас реальная такая. И чтобы уже найти, мы сейчас аккумулируем в одном месте, дорожный фонд это называется, все средства для того, чтобы именно это пустить. Контроль со стороны, естественно, будет. Это вот уже уважаемый депутат, авторы уже сказали, наблюдательный совет полота. И в этом плане, именно как для дорожника, как для дорожной отрасли, создание дорожного фонда, оно просто необходимо. Рахмат. Сиз, урматтуу министр айым, жанагы анекдоттогу аппендинин аныктамасында аныктама берип койдуңуз да, Рыскелди чинок сиздики да тура, Нурбек Карыович сиздики да тура депчи. Бир жагын айтчыңыз, өкмөттүн кортусунда ушундай болуп калыптыр да. Эми фонд деген бул понт деген сөз да. Панты. Түшүндүңүз да? Ошондой болот атпайбы? Фонд түзгөндө бул понт дейт. Понт дегенден түшүнөсүзбү? Эмне деп сөздү айтылып аткан. Бул эми элдин айлык маянасы, Кыргызстандын жашоо турмушу, экономикалык өсүш өзүнүн нормасында болуп турса, мен буга каршы болуп кетелем. Туура жол салыш керек. Бирок бизде азыр жалаң эле кытайлыктар жол салып атпайбы? Туура, кредитке жол салып атпайбы? Мына Бишкек түндүк түштүк жолун Кытай компаниясы салып атабы? Бишкек Кара-Балтаны Кытай компаниясы салып атабы? Лоңхай балыкчы корундун салып атабы? Эми аз келгенсип транспорт министрлиги былтыр дагы бир келишимге кол коюп кетипсиңер. Мен азыр аны угуп атам. Дагы бир туннел ачуубу тешүү боюнча. Кытай компаниясы. Ушу биз жабыштыкта калдык да. Бүгүнкү кытайлыктардын жол салуусу эртеңки кытайлыктардын кол салуусу болуп калбайбы? Бүгүнкү жалдануу эртеңки тарыхта алдануу болуп калбайбы? Албетте, ата мекендик өндүрүшчүлөр менен өзүбүздүн бюджеттин негизинде ушул жол фонду аркылуу салсак болмок. Бирок биз ушул кезге чейин жалаң кредиттин эсебинен жол салып келдик, бирок биринде пайдасы көргөн жокпуз да. Бул тармакта реформа жүргөн жок да. Эми азыр кредит менен жол салбай эле, көтөрмө менен жол салбай эле, калың элдин каражаты менен жол салабыз деген болот. Бул бюджеттин акчасы эмес да, фондко түшө турган акча ошо ар кандай фондко түшкөн акчадан салынат. А фондду ким түптейт? Элдин акчасы да. Дыйкандардын акчасы. Менин акчам, сенин акчаң. Өкмөт деген бул жөн эле менеджмент да, өкмөттүн акчасы жок да. Өкмөт элдин чогулган акчасын кайта бөлүштүрүп берет да. Туурабы? Анан ошондуктан мен бул мыйзамга караманча каршымын. Азыр кабыл ала турган нерсе эмес. Анан кийин дагы 2 жылдан кийин 2023-жылдын 1-январынан күчүнө кирет деп атабыз да. Эми ошол кездеги депутаттар эле жоопкерчиликти алсынчы. Бизди эл азыр эмне деп атат? Ушу алтын чакырсын деп атат. Кеткенде жөнгөткүлөчү деп атпайбы? Кетерде жөнгөткүлөчү. Будуң чаңгылбай деп. Ушундай мыйзамдар азыр мындай бийликке, азыркы бийликке жакшы неме алып келбейт. Жакшы сөз алып келбейт ушул мыйзам. Жакшы сөздү укпайсыңар, силер жакшы сөздү укпасыңарды билип туруп, анан кийин ушундай корутунду берип атпайсыңар. Мен Улукбек Асамадинович менен мамилем жакшы. Урматтуу өкмөттүн өкүлү жеткизип барыңызчы. Мүмкүн ушул өкмөт өзүнүн токтомун кайта чакыртып алсын. Буну шашыштын кереги жок. 2 жылдан кабыл алып турган мыйзамды бүгүн кабыл алыштын кереги жок. Астында мына бир жумадан кийин, аркы жумадан кийин сентябрга чейин каникул кетип атсак, анан экинчи окуу качан кабыл алынат? Биз 3 окууда кабыл ала албайбыз да баарыбир, жетишпейбиз да. Ошондуктан мен пикирим комитеттин сунушуна ушуну коюп берүүнү суранам. Четке кагуу боюнча бул мыйзамдалган. Рахмат.